Учурда кыш айы өз өкүмүн сүрүүдө. Бул айда электр энергиясын ар бир жаран иштетип келет. Деги эле лимитти кандай иштетип жатат бүгүнкү күндө? Электр энергиясына болгон карыздар кандай төлөнүп жатат? Кышка даярдык кандай болду? Деги эле ушулар боюнча бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Жалал Абад электро ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Фаизов Азамат Мамазакирович. Ошондой эле коммерциялык маселелер боюнча орун басар Жумабаев Мыктыбек Кубакович келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Алгач Азамат мырза, мына ушул энергетиктерди сынаган учур бул кыш мезгили да. Кышка карата даярдыктар кандай көрүлдү? Азыркы учурда кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул учурдан пайдаланып, биз быйыл ушул 2020-жылкы аткарган кышка даярдык боюнча аткарган жумуштарыбыз боюнча кыска токтолуп кетсем. Быйылкы жылы 2020-жылы Жалал Абад электро ачык акционердик коому боюнча 11 айдын ичинде биз ушул куруу боюнча жогорку чыңалуу деп коебуз. Мына 10 киловольттук линияны куруу боюнча 13 километр бизге пландаштырган болсок, 17 километр курдук. Андан сырткары 0,4 киловольт коебуз. Ал боюнча 12 километр пландаштырдык эле. 16 километр куруп, буну дагы толугу менен аткардык. Кошумча трансформаторларды, мына жаңы конуштарга перегруз болгон трансформаторларды, кошумча жүктүү менен иштеген трансформаторларды дагы коюу боюнча кошумча 22 трансформатор пландаштырдык эле. 29 трансформатор ошо область боюнча орноттук. Андан сырткары реконструкция келбеттөө деп коет. Бул боюнча жогорку чыңалууда 10 киловольт боюнча 20 километр пландаштырсак, 23 километр аткардык. Ал эми өлчүштөрү боюнча 26 километр пландаштырып, аны 26,9 километрге пландаштырдык. Bundan сырткары биз баягы жылына ашыкча жүк менен иштеп чыккан трансформаторларды дагы кубаттуулугун чоңойтуу боюнча пландаштырганбыз. Бул боюнча 70 трансформаторду ошо кубаттуулугун чоңойттук. Ар түрдүү кубаттуулуктагы трансформаторлордун кубаттуулугун чоңойтуп алмаштырдык. Андан сырткары биздин мына подстанцияларыбызда ошол Союз маалынан бери иштеп келе жаткан ошол чоң линияларды өчүрүп жандыруучу включатель деп коебуз, ажыраткычтар. Ошолорду азыркы талапка жооп бере турган вакуумдук өчүрүп жандыруучу включательдерге 10 пландаштырдык эле. Ошону толугу менен 10 вакуумдук включательдерди коюп алмаштырып бүттүк. Андан сырткары дагы мындай орчундуу аткарылган жумуштарыбыздын бири бул быйылкы жылы бардык телевидениялардан деле берилди окшойт. Бул жаз кечүү айылына ушул күнгө чейин электр энергиясы жок жашашкан болсо, быйылкы жылы ушу планыбызга киргизип, ушу Жалал Абад электронун өзүбүздүн каражатыбыздын эсебинен 25 миллион сомго пландаштырып, 18 километрди пландаштырдык эле. Ошону толугу менен 1 сентябрга аяктап, жаз кечүү айылына 3 кошумча трансформатор коюп, электр энергиясы менен камсыз кылдык. Бүгүнкү күндө өз убагында жарык берилип атат, Бүгүнкү күндө ошол жаз кечүү айылы толугу менен электр энергия менен камсыз болуп, электр энергияны алып жатышат. Анан ушул учурда электр энергиясын колдонуу боюнча лимит ашыкча болду деген маалыматтар жүрөт да. Деги эле лимитти ашыкча эмнеден келип чыгып атат? Анан өзү лимит деген эмне? Ошол боюнча да бир маалымат бере кетсеңиз. Лимит деген эми чектөө да, чектөө. Мисалы, биз өзүбүздүн баягы ГЭСтен чыккан жылына баягы суу сактагычтын көлөмүнө жараша, ошого жараша бизге ар бир Кыргызстандын Распред компанияларына, электр станцияларына ушул пайдалануу боюнча чектөө берет да. Ошо жыл башынан баягы план берилген бизге. Ошол планды биз ушул акыркы ноябрь, декабрь айында өтө мындай көп пайдалануу, лимиттен сырткары пайдалануу ушу болуп атат да. Биздечи ноябрь айында ушу берилген лимиттен 15 миллион киловатт-час ашыкча пайдаландык. Ал эми мына декабрдын бүгүн 16 күнүгө алсак, 16 күндүн ичинде эле почти 6,5 миллион киловатт-час ашыкча пайдаланып койдук да.
ошондо ушул ноябрь декабрь айларында бизде ушул көп колдонуу байкалып атат. Эми ошол жерде Мыктыбек мырза сизге суроо бергим келип турат да, ошо коммерциялык маселелер боюнча орун басылган албетте биз баягы төлөмдөр жагын сиздер тейлеп келесиздер да. Бүгүнкү күндө абоненттердин төлөмдөрү кандай төлөнүп жатат? Анан ушул деги эле ушул канча баягы киловаттан кийин абоненттер ашыкча колдонбош керек, ушулар боюнча айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде негизи быйылкы жылы төлөмдөрдү ошо колдонулган электр энергиясын өндүрүү боюнча бир кыйла чоң жумуштар аткарылды. Биздин быйылкы жылы өзүңүздөр билгендей пандемия мезгили болду, бир кыйла тоскоолдуктар болду. Ошого карабай бизде жыл башында ошо керектөөчүлөрдүн, жеке керектөөчүлөрдүн карызы 54 миллион менен биз өткөнбүз. Мына азыр 11 айдын жыйынтыгы менен биз 50 миллион карызга түшүрүп, 3,5 миллион дебиторду кыскарта алдык. Бул эмне демекчимин? Бул баягы быйыл канчалык кыйынчылык болбосун, бул элдин түшүнүүсү жакшы болду. Мен ойлойм, ошо колдонгон электр энергияны төлөө азыр биздин эл арасында бир кыйла мындай жакшы түшүнүк менен кабыл алып, колдонгондордун бүгүнкү күндө толук кандуу негизи төлөп келатат. Негизи биз азыр жылдын жыйынтыгы менен дагы биз дагы бир кыйла азыр кыскартууну пландаштырып турабыз. Негизи жыйынтыгы Кудай кааласа ошол ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Ошо электр энергиясына болгон бүгүнкү күндө баа кандай болуп атат? Анан коммерческийлерге кандай? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Негизи электр энергиясынын баасы өзгөргөн жок. 14-жылдан бери кабыл алынган баа менен азыр бүгүнкү күндө элибиз төлөп келатат. Бул социалдык тариф бар, 700 киловаттка чейин 77 тыйындан, андан жогору колдонулган керектөөчүлөр 216 тыйындан төлөйт. Бүгүнкү күндө жеке керектөөчүлөр ал боюнча негизи эч кандай баягындай чектөө жок. Негизи элдер канча колдонсо дагы негизи төлөм жүргүзүшөт. Ал эми коммерциялык багытта же башка багытта колдонулгон электр энергиянын баасы 2,24 тыйындан. Бул эми башка керектөөчүлөрдүн бул жерде салыктары бар. Бул эсептелинген эмес. Эгер салыктарын кошуп эсептегенде 2,54 тыйындан бүгүнкү күндө төлөп келишет. Рахмат. Азамат мырза, эми ушул электр энергиясына баягы үнөмдүү колдонуу үчүн сиздер эмнени сунуштайт элеңер? Себеби бүгүнкү күндө лимиттин ашыкча пайдаланыш үчүн болуп кетип атпайбы? Ашыкча пайдаланып кетип атат. Ошон үчүн эмне кылыш керек сиздердин сунушуңуздар? Бул эми айрыкча мына айтып кете турган нерсе ушул ошо берүүдөнчү основной электр энергияны пайдаланган бүгүнкү күндө пайдаланып жаткан бул ушул биздин Жалал Абад шаары, Жалал Абад РС деп коебуз. Жалал Абад РСке караштуу бул Сузак районундагы Ташбулак жана эми райондор кирип кетет. Ушул шаардын тегерегиндеги айылдар, ошо шаар, анан Сузак району, анан Базар Когон району бүгүнкү күндө ушул 16 күндүн ичинде байкалып атат да, ушул 2 миллиондун ашык эле ушу шаар пайдаланып атат. Ошон үчүн биз мына шаардыктардан ушул өзүбүздүн жердештерден суранып келет элек, ушундай алда жылытуу системаларыны азайтып, ушул жылытуу системаларды газ менен, газ жок жерде көмүр менен пайдаланып, кичине экономия кылышса, ушул убакыттарда жакшы болмок да. Эми абоненттер деле ушу негизи эми бар да, канча киловаттан ашыкча колдонбош керек өзү негизи. Ушулар боюнча дагы бирок сиздер баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар да, эми ар бир жаранды барып ошол текшерген учурда айдын акырында төлөм болот, ошол мезгилде бир түшүндүрүү иштери болуп атабы деген. Азыр биз ошол именно ушул мына пайдалануу мына 2 айдан бери ашыкча пайдалануу көп болуп атканына байланыштуу бүгүнкү күндө биз азыр ушул контролёрлор менен, жергиликтүү бийликтер менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол өзүнө берилген эмени жылытуу системасыны ашыкча пайдаланбастан ушул кечки айрыкча ушул мына час пик деп коет, саат 5-тен 10-га чейин ушул үнөмдөө эмелерин караса деген эме түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Андан соң өзүбүз биргеликте чыгып, ошондой эгер ашыкча пайдалануу берилген техслоядан ашыкча пайдалануулар болгон болсо, ошолорду түшүндүрүп, аларга да эскертүү берип,
эме болсо өчүрүп атабыз да. Эми бизде Жалал Абад облусунда айтып келебиз го энергетиктердин ордосу депчи. Бирок ошентсе дагы албетте ар бир жаран өзүнүн эрежелерин сакташ керек, үнөмдүү пайдалануу, электр энергиясын колдонуу тараптарынан. Эми ушул жерде Мыктыбек мырза жогоруда айтып атпайбызбы, бүгүнкү күндө биз кыш айы мезгили келгенде албетте жарандар ушу электр энергиясын көп колдонгон учурлар көп катталат да. Аны сыңар эми мурун мындай учурлар көп катталып келген, азыркы учурда кандай болуп атат ошол тараптары баягы көп иштеткен болсо, аны канчалык деңгээлде ачык айкындуулук төлөп атабы же баягы эле кыскартып мынча иштесе дагы бир баягындай кандай десем коррупциялык жол менен кыскасы ушундай нерсе болбой атабы дегеним. Жок, бул багытында мына жогоруда айтылгандай чектөөлөр негизи баягы жеке керектөөчүлөр үчүн негизи баягы 5 киловатт бизде келишимдин негизинде түзүлүп иш алып барылат. Бирок ошого карабай азыр канча колдонгонун бүгүнкү күндө элдер төлөп келет. Биз ага карап өзүбүздүн анализдерди жасап ай сайын биз ошол 700 киловаттка чейин 700 киловаттан жогору колдонгон керектөөчүлөрдү анализ жүргүзөбүз да. Ошондо азыр бүгүнкү күндө биз 11 айдын анализи менен кылганыбызда азыр 700 киловаттка чейинки колдонгондор 87% түзүп атат. Бир 13 гана пайызы ошол 700 киловаттан жогорку колдонуучуларга кирип бүгүнкү күндө колдонуп келе жатат. Андан сырткары бизде баягы коммерциялык багытта же болбосо өндүрүш багытында иштеткен керектөөчүлөр бар. Жогоруда айтылгандай аларды биз техникалык шарт менен ошол суралган баягы кубаттуулугун берип, аны көзөмөлсөз жүргүзөбүз. Бул ошол биздин ошол электр энергия сатуу бөлүмү аркылуу ошол бир баягындай макулдашылган жергиликтүү бийлик менен рейдтерди уюштуруп, андан сырткары өзүбүздүн иш планыбызда барып жерлеринде текшеребиз. Ал эми баягы коррупциялык схемалар менен же болбосо сиз жогоруда айтып кеттиңиз, баягы мүмкүн баягы кызматкерлер менен может сүйлөшүп алуу жолдору болобу дегендей максатта. Жок, андай жолдор бизде, себеби базабыз азыр жакшы баягы ордуна коюлганда, мындайча айтканда биз күнүмдүк даже колдонгондорун анализ кылып көрүп, мындай текшергенге жогорку мына мисалы биздин областтагы деңгээлдеги отделдерге мүмкүнчүлүк бар да. Эми облусубузда барган сайын чоң өнөр жайлар, андан сырткары шаарда эле, шаардалар айталы эле, мына ушул тойканалардын дагы саны өскөн да. Албетте өзүңүз билесиз, күз, кыш айларында тойлор көп болот да. Бирок ошол мезгилде эле тойканалардан электр энергиясын көп колдонуу көп алат, себеби ал жер чоң залды ысытуу үчүн да электр энергиясы көп керектелет. Ошол мезгилде дагы айтып атпайбызбы, мына жогоруда лимитти ашча пайдаланып кетүү деген. Эми мисалы үчүн жаран кээ бирде үйүн жөн эле бир печка менен ысытышы мүмкүн. Ошол тең салмактуулуктар кандай болот дегеним. Ошол жактарында карап чыктыңыздарбы, себеби эми канчалык пайдаланат, аларга дагы бир түшүндүрүштөр жүргүзүлүп. Сөз, алар себеби ошо тойкананы баягы куруп, анан ошондо бизден уруксат алып атканда биз сөзсүз ал жердеги ошол берүү шарттарын карап чыгабыз, сөзсүз техникалык шарттарын карап макулдаш менен беребиз, ошол туура келгенин гана уруксат беребиз. Андан кийинки көзөмөл азыр биз мына 2-3 жылдан бери ошолордун туура колдонуу үчүн азыр акылдуу эсептегич дегендер уже билесиздер, чыгып биз ошолорду коюп орнотуп бардыгына бүгүнкү күндө иш алып барып келатабыз. Себеби акылдуу эсептегичтер менен биз өзүбүз ушул мындайча айтканда офисте отуруп, алардын ар бир жарым саат, 1 саатта канча колдонуп атканын биз көрүп тура алабыз. Ошол мүмкүнчүлүктөр бар да. Азамат мырза, мына ушул кыш айында өзүңүз билесиз, аба ырайы баягы туруксуз болот да. Ошол мезгилде авариялык өчүрлөр көп катталат да. Мына ушуну баягы азайтууларды, авариялык өчүрлөрдү азайтуу багытында дагы кандай иштер жүрүп жатат? Бул боюнча авариялык өчүрлөр айрыкча мына эң биринчи баягы күз өзүнүн бактарактар жалбырагын түшүрө электе баягы суу кар жаап коюп, же болбосо шамал катуу ушундай учурлар катталганда өчүрлөр көп болот да. Эми бул жаратылыштын өзүнүн кубулушу да. Бул эми ушул маалдарда биз өзүбүздүн бригадаларды, кошумча бригадаларды, балдарды баягы жумуштан алып калып, бүт ушул аварияны восстановить этмейинче биздикилер бардыгы жумушта болобуз. Эми баягы авария биз мисалы үчүн мен ушуну айтып кетейин да, область боюнча мисалы 6000ге жакын трансформаторду биз карайбыз да. Ошонун 3558 эле биздин карамагыбызда болсо, калганы ушул Горано, Баница,
ошо башка мына жеке менчик адамдардын өзүнүн трансформаторлору дагы ушул линияда болот да. Анан көбүнчө азыр мына байкалып атат, линияны ошо авария кылып өчүрүп койгон жеке менчиктеги ошол жаңы конушка коюлган трансформаторлор, ошол эле Гарононун, ошол эле бир жеке менчик өзүнүн трансформаторунан дагы ушундай авариялык немелер катталып калып атат да. Ошолорду биз бүгүнкү күндө тактап жазып, биз аны мисалы ишкананын өзүнүн трансформаторуна барып, аларга предписание берип, эме текшергенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бүгүнкү күндө алар боюнча экотех инспекция өздөрү эмес этиш керек да. Жеке тараптар жакта көбүрөөк болуп атат, ошо жеке тараптар жагында көп катталып атат. Себеби бүгүнкү күндө мына жаңы конуштагы трансформаторлорду эми билесиңер, жаңы конуштар аябай көп болгондуктан жылына мына жергиликтүү бийлик тарабынан элдин өздөрү жагынан трансформаторлор коюлуп атат. Ар түрдүү кубаттуулуктагы трансформаторлор коюлуп калып атат да баягы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошондойлор да катталып, авариялык өчүрлөрдүн себептери да болуп калып атат да. Ушул ар бир үйгө ошо акылдуу эсептегичтер дагы буга чейин коюлуп келген да. Бүгүнкү күндө мына ушул иш уланып атабы же токтоп калдыбы? Акылдуу эсептегичтерди коюу бүгүнкү күндө уланып келе жатат. Негизи биз мына ошо 20-жылдын иш планына ушул биздин Улуттук энергия холдинг жетекчилиги тарабынан жыл башында биз чоң иш план түздүк эле. Мына тилекке каршы, бирок мына пандемиянын эмесине байланыштуу толук кандуу иш жүргүзө албадык. Негизи 70.000 дана электр эсептегич коймок болгонбуз быйылкы жылдын ичинде. Бирок ушул жогоруда айткан себептер менен толук кандуу иш болбоду. Бирок бүгүнкү күндө биз азыр өзүбүздүн дагы экинчи этаптагы пландаган мына ушул Жалал Абад шаары, Сузак району боюнча ошо баардык трансформаторлорго акылдуу эсептегичтерди коюп, ошол колдонуп аткан эсебин аныктоо багытында планга киргизгенбиз. Бирок ошол жумуштар бүгүнкү күндө толук канда негизи аткарылды. Ал эми баягы жеке керектөөчүлөр, мисалы коммерциялык багытта, баягы өндүрүш багытында иштеп аткандарга алар негизи мыйзам негизинде алар өздөрү коюш керек, бирок аларды ошол койдуруу графиги боюнча бүгүнкү күндө аткарылып келе жатат. Албетте, анан ушул баягы 21-кылымдын биз технологиясы өнүккөн заманда атпайбызбы? Ошону сыңар эле ушу мамлекетте санариптештирүү боюнча дагы бир топ иштер аткарылды да. Деги эле ушул элге сапаттуу тейлөө, ошол төлөмдөрдү төлөө багытында дагы кандай бир жаңы ыкмалар болду? Туура, биз быйыл 2020-жылдын иш планы менен ошо калктуу тейлөө борборунан 2 районго ачтык. Бул Базар Коргоо менен Нокен райондоруна. Ошол калктуу тейлөө борборлору мына сиз жогоруда айткандай, ошол кандай гана маселе болбосун, ошол электр энергияны колдонуу же болбосо ошого келишим түзүү, ошолго уруксат алуу боюнча ошол бир борбордо келгенде башка баягындай кандай десек, ар бир кабинетке жүгүрбөстөн бир жерден чечиле турган борбордон эки районго ачтык. Бүгүнкү күндө быйылкы жылдын эсебинен мына кийинки 21-жылдын эсебине азыр биз таш көмүр токтоол иреттерин азыр иш план түзгөнбүз. Ошо 21-жылы ошо 2 борбор ачылат. Бул багытта негизи иштер жүрүп атат. Андан сырткары баягы элдерге төлөмдөрдү жеңилдетүү багытында ушул район шаарларга ошол баягындай банктар аркылуу сүйлөшүү жүргүзүп, терминалдарды баягы орнотуу жактарын баягы калктын көп каттамы баягындай жүргөн жерлерге орнотуу жагы боюнча дагы иштер жүргүзүп атат. Андан сырткары баягы мына азыр Элсом, Мегаком, баягы негизи РСК, КЖО баягындай байланыш бөлүмдөрү менен дагы баягы онлайн режимде төлөө системаларын биз киргизгенбиз. Үйүндө отуруп деле ошол төлөмдөрдү жүргүзсө боло берет да азыркы күндө. Ушуларды азыр биз ай сайын буну өндүрүп келе жатабыз да, ишке ашырып келе жатабыз. Азамат мырза, ошол жерде дагы бир суроо да, ошол жаңы конуштарда, анан айрым жерлерде ошол жогоруда айткандай эле баягы трансформатор маселеси буга чейин жаралып келген да, көп жылдар бою. Анан ушул акыркы жылдары ушул маселеде кандай болуп атат, айрыкча жаңы конуштарда? Себеби мына жогоруда айткандай эле жеке тарап же болбосо электрондун балансына өткөн эмес деген ушул маселелерде жаралып калат да. Ушул багытта кандай иштер жүрүп атат? Бул жаңы конуштар боюнча жана мен пландаштырдык эле мынанча трансформатор койдук да, ошонун ичинде дагы бар да, мына
жаңы конуштуктагылар да азыр мына жергиликтүү бийликтер дагы депутаттар, жергиликтүү бийликтердин депутаттары деле түшүнүү менен иш алып башташты да, жакшы. Аларга деле чоң рахмат. Ошо эл менен биргеликте азыр эл, жергиликтүү бийлик, анан биз үч жактан биригип ошол трансформаторду материалдар менен камсыз кылса, биз өзүбүздүн бар материалдар менен биз неме кылып толугу менен ошол куруп, орнотуп берүү жумуштарын биз аткарып берип, ушундай жактар менен акыркы мына 3-4 жылдын ичинде мындай көп жумуштарды аткарып, жаңы конуштар көпчүлүгү азыр мындай трансформатор менен трансформатордо болуп калышты да ушул жерде. Эми биз жогоруда айтпадык го, биз баягы бүгүнкү күндө айрыкча ошо облусубузда лимиттин көбөйүп жатканы албетте ошо азайтуу маселесин, элдерди үнөмдүү пайдалануу боюнча дагы бир топ иш аракеттер жүрүп жатат депчи. Эми жогоруда биз айтпадык, баягы бүгүнкү күндөгү лимитти азайтуу маселелерин дагы өзүңүздөр сунуштадыңыздар да, дегендей кылса мындай болот деп. Эми жалпы жөнүн айтабыз да, бүгүнкү күндө биз электр энергиясын туура колдонуу, үнөмдүү пайдалануу жагы албетте баарыбыздын бул өзүбүздүн колубузда. Себеби ар бир эгерде үнөмдүү пайдалансак, албетте биз баардык облустагы жарандардын үйлөрүнө жарыкты берүүгө жетише алабыз. Эми ушул жерде агай Азамат мырза мындай деп турат, бүгүнкү күндө биз жогоруда айтпадыкпы, баягы жаз кечүүдө быйылкы жылы электр энергиясы жок болчу, биз жеткизип алдык деп. Бүгүнкү күндө дагы облусубузда мына ушундай кайсыл аймак бар электр энергиясы жетпеген? Аларга жеткирүү маселеси качан каралат эгерде болсо? Бул маселе бизде область боюнча эки жерде ушундай электр энергиясын берүү бар эле, ушу жаз кечүү. Жаз кечүүнү биз электр энергиясын толугу менен камсыз кылдык. Андан сырткары мына таш көмүр менен Токтогулдун ортосунда жанагы Кызыл Бейит деген айылга бул мурдагы жылы күн энергиясынан алуучу батарейкалар менен камсыз болушкан. Алар ошол жерде ал жакта эми жол, жанагы линия тартканга мүмкүнчүлүк болгондуктан ал жака ошол солнечный батарейкалар менен электр энергияны алуучу каражаттарды алып барып бергенбиз. Сиздер тараптан ала? Биз тараптан эмес, бул өкмөт тарабынан каржыланган. Биз жактан ошол жеткирип, орнотуп жумуштарын биз аткарып бергенбиз. Бүгүнкү күндө ал жакта маселе? Ал жакта дагы ошол солнечный энергия менен электр энергиясы бар. Быйыл мына жаз кечүү болду. Бизде Кудай кааласа мына область боюнча электр энергиясы жок, айыл неме жок. Калбат, Рахмат сиздерге алтындай убактыңыздарды бөлүп мына бүгүнкү күндөгү аткарылган иштер, андан сырткары бүгүнкү күндө азыркы учурдун талабына ылайыктуу кыш мезгилинде кандай иштер жүрүп атат, өчүрлөрдү азайтуу боюнча эмне иштер жүрүп атат, лимиттин көбөйүп кеткени боюнча сөз кылдыңыздар. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан биздин көрсөтүүбүздө сөзсүз түрдө эркин микрофон бар. Өзүңүздөрдүн кайрылууңуздар болсо жолдогонсоңуз болот. Азамат мырза, сизден баштайбыз. Биринчиден ушул учурдан пайдаланып сиздердин ишканаңыздарга дагы жалабат ошол бардык жумушчуларыңыздарга да чоң рахмат айтып кетебиз. Жыл бою биз менен ушул жакшылыкты, жамандыкты бардык немени тең көрсөтүп, баягы элге жеткирип берип келдиңиздер. Сиздерге чоң рахмат ошол чагышабыз. Элибизге эми ушул келе жаткан жаңы жылда жакшы ийгиликтерди каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Мындай быйылкыдай оору суркоо болбостон кийинки жылы ушул жакшылыктарда жолугушканга элибизди чакырып кетебиз. Анан дагы бир сураныч, ошол электр энергиясыны үнөмдүү пайдалансаңыздар. Ошол жаңы жылды жакшы бардык үйдө жылуулук, жарыктык болсун деп тилеп кетебиз. Рахмат. Октоев мырза. Мен дагы ушул бүгүнкү күндө ошо электр энергияны колдонуп, туура кабыл алып, төлөмдөрдү өз убагында жүргүзгөн бардык керектөөчүлөргө мен ыраазычылыгымды билгизем. Негизи бүгүнкү күндө элдердин азыркы ушул бардык талаптарды туура кабыл алып, бүгүнкү күндө бардык түшүнүк менен жакшы төлөм жүргүзүп келип атат. Аларга дагы ийгилик иштерине, ошо үй бүлөлүк тынччылык каалайм. Негизи ушу эли журтубузда тынччылык болсун, дайым иштерде ийгилик болсун. Рахмат сизге дагы бул жолу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Жалал Абад Электр Ачык Акционердик коомунун аткарган иштери, учурда электр энергиясы кандай берилип жатат, авариялык өчүрлөр жокпу, лимиттин көбөйүп кеткендиги боюнча сөз кылдык. Ар дайым жергиликтүү тынчтык элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубайұлы болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаныңыздар.